Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Men nazırkı kontentim motivatsiya turalı ketmekçi. Antkeni geçen men bir video çıkardım ele. Şol YouTuber, blogger bolu oşonun algaçkı kadamdары, oşondan kantip karajat tabуу turalı maga köptөгөн kommentariler, sunuş pikirler gelip jatat. Oşolorдун içinden birösü mintip жазыптыр. Эми тилекке каршы баягы атын жазбай койгон экен. Bir emeler менен bizge de аябай ушундай мотивация шыктандыруу боюнча видеолор керек болуп жатат. Орусча көбүнчө эле, андан кийин кыргызча эме жок деп, андан кийин дагы ошол эле адам жазыптыр. Мындай сиз өзүңүз дагы жашыңыз өтүп калган экен, именно ушундай 40тан өткөн адамдарга бир ойгото турган, шыктандыра турган бир эмелерди айта кетсеңиз деп, абдан чынын айтканда кызыктуу тема. Мен деле ушул мотивация берип, мотивация эме кылганды негизги бир багыттарымдын бири деп ойлоймун. Ушул адамдар көңүлү чөкпөй, дайыма көңүлдүү болуп, ушундай жакшы нерселер жасап, ийгиликтерге жетип дегендей болсун деп ушул менин каналымды ачканмын. Анда эмесе достор, биринчи ошол мотивация кылаардан мурун бир мындай өзүбүздү тактап алсак, адамдар эмнеге биз мындай бир кандай десем, азыркы кезде бир сынчы болуп эле өзүбүз анча жумуш иштегибиз келбей, кандайдыр бир ушул саясий күчтөрдүн эмесинен турмушка багынгандай болуп, бу бир аябай бир өзүбүздү мындай пассивный, өзүбүзгө өзүбүз дискомфорт, өзүбүз менен өзүбүз дайыма сүйлөшүп, өзүбүзгө өзүбүз жакпай, баягы мээде сүйлөшүп жүрөт да, диалог, өзүң менен өзүң сүйлөшөсүң, баягы өзүңдүн түпкү акылың менен кандай деп сен бир нерсени кылайын десең ал кылба дейт, бир ушундай диалогдор чаташып, адам бир мындай пассивныйраак, активдүү кыймыл аракетке барбай, активдүү иштерди жасабай, ушундай нерселер болот да. Ошол активдүү болуп, шатыра шатман иш кылып кетиш үчүн ошондой ар кандай мотиваторлор өзүнүн мотивациясын жасашат. Эмесе биз мындай психологиялык жагынан ала турган болсок, эмне себептен биз адамдар бир ушундай табиятыбыз ушундай дегендей да. Мисалы үчүн адамдар экиге бөлүнөт достор. Мындай өзүңөр мен аз айткандан кийин деле ойлонуп көргүлө. Мен мурда дагы бул жөнүндө айткам, адамдар экиге бөлүнөт да. Мисалы үчүн өз таасири күчтүүлөр жана сырт таасири күчтүүлөр. Адам кандайдыр бир деңгээлде ошол эки жактын бир жагына ооп, биягынан ошол кандайдыр бир сырт таасири күчтүү адамдар акырын окуп, чокуп, билимдүү болуп, өз таасири күчтүүгө айланат. Наоборот, беркилер чөгүп, сырт таасири күчтүүгө өтүп кетиши мүмкүн. Адамдын эмоцияны башкаруусуна жараша ошол күчтөргө биз багынып турабыз да достор. Мисалы үчүн сырт таасири күчтүүлөр кимдер? Сырт таасири күчтүүлөр бул биздин мына советтик мектептерден, азыркы мектептерден деле тарбияланып чыгып, ушундай сырткы таасирден гана оку десе окуп, жаса десе жасап, бир өзүнчө бир мындай ой жүгүртүү менен өзүнчө аракеттенүү жок. Сөзсүз түрдө сырттан, баягы сырттан күч болуш керек да, бир сырткы адамдардын буйругу менен сырт жактан эме, ага сырттан бирөө шарт түзүп бериш керек алдыга кетиш үчүн. Ушундай сырт таасири күчтүүлөр деп коет да. Бул сырт таасири күчтүүлүк чынын айтканда алдыга кетүү үчүн жашоодо абдан чоң тоскоолдуктарды келтирет да. Анткени сырт таасири күч адамдар ушул өзүнүн жоопкерчиликти өзүнө албайт, ушул бардык нерсени сырттагыларды гана күнөөлөп тура берет да. Мисалы үчүн бир кандайдыр бир нерсеге мына азыр мисалы үчүн кимдир бирөө бир өзүн жаман сезип атса, ошого дагы кимдир бирөө күнөөлүү деп ойлойт да. Өзү эмес эч качан. Жок, ошол мамлекет, ошол чоңдор, ошол бир тууганы, же болбосо келинчеги, же болбосо күйөөсү, же болбосо досу иши кылып эле баягы адамдын негизи өзү эмес, иши кылып баягы сырттагы бирөө күнөөлүү. Сырт таасири күч дегендер ошолор достор. Анан эмоцияга дагы өтө тез алышат сырт таасири күчтүүлөр. Мисалы үчүн погода жаман болуп калса деле ой деп мынтип духу түшүп, бирөө бир каттуу кабагын бүркөп койсо деле мени бир эме кылып атат деп иши кылып деге эле койчу, сырттагы нерсенин бардыгы ага таасирин тийгизип турат. Сырттын таасири ал адамга абдан күчтүү да. Бул деген абдан мындай ушул моtivациянын алдында айтып коеюн достор. Бул өзүңөр мындай анализ жүргүзүп, кайсы топко кошуласын, мындай эме кылсаңар, ушул топту кошулбаш керек да, мындай болуудан чыгыш керек. Ал эми өз таасири күчтүү адамдар дайыма жоопкерчиликти өзүнө алат да. Кандай гана жаман абалга туш келбесин, ошол абалдан чыгып кетиш үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, жоопкерчилик менен мамиле жасап, ушул нерсеге мен
kandaydır bir özümdün ayımdan uşul nersege tuş kelip kaldım. Emin mындай dostlar, bunu bayağı jönele günöөнү moynuna ala berүү menен salıştırbaş gerek. Bu öz tasiri güçlü. Öz tasiri güçlü adamlar daima öz karşı liderlik, aldыңкы саптагы турган адамдардын öz tasiri güçlü болот. Misal үчүн баягы Рахманкул хандын тарыхын алалык, өзүнө жоопкерчиликти алып ошончо кыргыздарды Түркияга алып өтүп кетти. Ошол баягы адамдардын тагдырын эме кылбай, Исхак Разаковду алайлы, ушунчалык таасири күчтүү болуп, эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн дайыма ошол адамдардан мына ушул кезге чейин биз таасирленип, ошолордун айткандарын эме кылып турабыз. Анткени алардын өз таасири дайыма күчтүү болгон. Достор, дайыма misal üçün үй бүлөлүк проблемалар да болобу, келинчегиңди же болбосо балдарыңды күнөөлөбөй, биринчи мындай шашпай анализ кылып, ошондой болушуна өзүңдүн кандай таасир бердиң, ошондой окуя ушундай болуп кетишине, ошол жактарын неме кылып, бир ушундай өз таасири күчтүү адам болуш керек да. Биринчи мына ошол өз таасири күчтүү жака биз аракет кылышыбыз керек. Негизинен бир ойлонуп, калп эле бир каяктагы саясатты ойлонуп жата бербей, биринчи өзүбүздү ойлошубуз керек да. Ааламдын өзгөрүүсү, достор, өзүңдөн башталат да. Сен өзгөрсөң, сенин көз караштарың өзгөрсө, бул аалам деген биздин көз карашыбыз. Бул аалам деген, мисалы үчүн бир нерсе турса, мен аны башкача бир түшүнөмүн, дагы бир Балтабай же Тешебай ал башкача түшүнөт, Айнура Гүлнура дагы башкача түшүнөт. Ошол ар кимдин өзүнүн көз карашы, парадигмасы боюнча түшүнөт да. Демек, биринчи биз ошол парадигмаларды өзгөртүп, өзүбүздүн таасирибиз күчтүү боло тургандай деңгээлге жетишибиз керек да, достор. Мына мен дайым айтып жүрөм, 2016-жылы ушундай бир акыбалга кабылып, ушундай өзүмдүн үй бүлөдө кичине бир баягындай психологиялык бир напряжение болуп, мен ошол кезде мен өзүм мындай анализ жүргүзбөйт элем да. Канча мен билимдүүмүн, мен кыйынмын дегендей бир ойдо жүрө берип, на самом деле баягы турмуштун, психологиянын, турмуштук эменин билимин биз албайт экенбиз да. Аны биздин университеттерде же башка жактарда окутпайт экен. Мен кийин ушул мотивациялардан көрүп, анан орустарда буну реактивный, проактивный деп коет да. Проактивный адамдар ошол өз таасири күчтүүлөр деп которуп койдум. Реактивныйлер болсо ошол сырт таасири күчтүү. Ушул реактивный, проактивный дегендерди окуп түшүнгөндөн кийин анан мен көрсө бардык нерсе өзүңдөн башталат экен деп, анан ошондон ушул кезге чейин мен ушул мына 2017-жылы каналым 2017-жылы апрелден баштап мен бир өзгөрүүгө 24-апрелден баштадым. Ушул багыт боюнча, ушул психологиялык жактан ушул изилдөөлөр боюнча кете баштадым. 2018 сентябрда болуш керек. Ошо 2018 сентябрда каналымды ачтым. Ошондо мен ийгилик нуру деп ушул ийгиликтер жөнүндө жазганмын. Кийин анан ал каналымды ушул мен көбүнчө ден соолукка жана интеллектуалдык деңгээлдин жогору жагына жөнөшүнө буйрусун, ушул направленияны каалайын деп туруп, анан мен ушул дени сак интеллектуал деп ушинтип өзгөрткөнмүн. Ошол достор, баягы биринчи ушул өзүбүздөн башташыбыз керек да, өзүбүздөн. Анан баягындай эле бирөөнү күнөөлөп, же болбосо ошол эле мени, ошол эле саясатты же башканы, албетте биз дайыма сезимтал, сергек, саясатта эмне болуп жатат баардыгын түшүнүү менен ошол жерде биздин мамлекеттин эле эмес, же болбосо чоңдордун эле эмес, сенин өзүңдүн жеке жоопкерчилигиң кандай? Анткени бизде жеке жоопкерчилик деген жок болуп жатпайбы, достор? Шайлоого барганда 3000-5000 сом үчүн эле ошол өзүңдүн идеалыңды сатып жиберип, ошол эмеге барып калып атасың, ошол бирөөлөр берген адамга голосовать этип, өзүң активный эмессиң. Мен эмне болсо ошо болсун, бияктагылар уже давно чечип койгон. Кыскасы, мен сизде эле бүтө берет дегендей болуп, бизде бир мындай кайдыгерчилик бар да, достор. Мындай до конца сен өзүңө жоопкерчиликти ал. Сен ар бирибиз коомду түзөбүз. Ар бирибиз мындай молекула сыяктуу чогулуп биз коомду түзөбүз. Ар бирибиз жоопкерчиликтүү болуп, ар бирибиз туура эмени неме кылсак, ал чоңдор көп жака бара албайт. Кандайдыр бир деңгээлге чейин басым жасап, бизди кыйнап эме кылышы мүмкүн. А бирок мына төңкөрүштөрдү көрдүңөр го. Көпчүлүккө көп нерсе туш келе албайт мындай карагандачы. Демек ар бирибиз өзгөрүп, туура көз карашта болушубуз керек, достор. Ошол биздин жоопкерчилик коом алдында, келечектеги биздин бала чакаларыбыздын алдында биздин жоопкерчилигибиз кандай? Ошон үчүн азыртадан мындай эме кылып, жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, өз таасириңерди күчтөндүрүп, сырткы эле бир жел жүргөндөй болуп эле, ай мындай болуп тур, анан кеттик бияка десе эле шуулдап кете бербей, мына кичине Кудай берген башты кичине иштетип,
hareket kılıp uşunday boluşubuz керек да. Menin bugünkü dostlar motivatsiya bolbой ele bir mындай eme bolup kaldı okşoyt. Men bugünkü emen uşundan başlaylı dostlar. Birinci bayagı proaktivni, öz tasiri güçlü adamga aylanaylı. Birinci oşağın turalaylı dostlar. Andan keyin emeler başlarat. Bayagı Güzat Mamutbek aytmakçı tur, tura koy kırgızım tur, anan işte degenderçi. Men uşo ayta ketmekçimin dagı bir jeri. Bizdin kırgızlar turmak dursun, kaçan ele turup hiç kimden padyomu jok ele. Özleri getip 20-30 yıldan beri tentip turmak dursun жүгүрүп жүрүшөт кыргыздарчы. Баягы шарт экен, кыйынчылык экен, bir ушинтип көпчүлүгү катуу кыйналып жатышат. Көпчүлүгү уже bir буттарына туруп тиричилигин кылып кетишти. Кыргыздарым жакшы, кыргыздарым сонун калк, кыргыздарым дилгир, сезимтал, любой нерсени алдын ала билип турган, көз ачык. Баягы биз көчмөн bir ушундай болуп келген ыйык bir калктардын бирибиз да. Баягы өзүм макташ эмес. Баягы биз алдын ала сезебиз достор. Коммерция удобный болуп жатабы кылышка. Кыргыздар айтпай, дедирбей эле кетишкен ошондо ала сумкаларын көтөрүп алып. Азыр эмне баягы интеллектуалдык деңгээлди жогорулатыш керек экен. Ошол эле Америкада, башка жактарда ушул интернетти жакшы билген адамдар жакшы иштеп жатат деп кыргыздарга эч ким үйрөтпөсө деле уже даярданып, уже эме кылып мына мага айтты, мотивация кылып коюңуз деп. Демек биздин каныбызда бар, алда биздики баары жакшы болот достор. Буйруса ар кимибиз өзүбүздү оңдосок, баардыгы жакшы болсо, ошол чоңдорго Кудай ынсап берсин, ошолор дагы Алланын алдында түшүнүп, ушундай элдерге жакшылык кылайлы деп, баягы өз таасиринин күчтүү экенин билип, ушундай болсо достор, баардыгы жакшы болот. Саламатта туруңуздар, дайыма өз таасириңиздер күчтүү болсун, дениңиздер сак болсун, интеллектуалдык деңгээлиңер абдан бийик болсун. Саламатта туруңуздар.